Жашкан бардык кыздарды чогултуп, эң акылдуусуна үйлөнүүнү каалап, аларга 3 табышмак айтат. Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу нече күндүк жол? Асман менен жердин ортосу канча? Калп менен чындын ортосу канча? Кыздардын арасынан кара чач кыз буларды. Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу күн үчүн 1 күндүк жол. Жолдо конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай. Кашыңды көтөрсөң асман, кабагыңды түшүрүп ылдый карасаң жер көрүнөт. Калп менен чындын ортосу 4 эли. Кулак укса калп, көз көрсө чын деп чечмелейт. Хан дагы 3 суроо берет. Дүйнөдө эмне катуу? Дүйнөдө эмне таттуу? Дүйнөдө эмне оор? Кара чач кыз буларга да туура жооп берет. Дүйнөдө балдан ширин алган жар, таштан катуу жокчулук, чыныбада ашкан оорчулук. Хан 3-чү жолу да 3 суроо сурайт. Кордук деген эмне? Муңдук деген эмне? Зардык деген эмне? Кара чач кыз буларга кордук деген оору, муңдук деген өлүм, зардык деген жокчулук деп дагы туура жооп кайтарып, хандын арзыган жары болуп, акыл кара чач атка конгон экен. Жашоону иликтеп, жашоодон акыл алып, сабак алып жашаган адам акылдуу адамдын бири. Эгер силер жашоону иликтебесеңер, түйшөлүп жооп издебесеңер, баардыгын ойлонбостон кабыл алсаңар, баардыгына жеңил ойлуу мамиле кылсаңар, акылдуу адамдын катарына жетпеген адамдын бирисиңер. Сөздү туура сүйлөп, ойду туура иликтеп, өтөөсүнө жетип, ошол ойдун жыйынтыгына жетип, бир чечимге келсеңер, бул силердин жашоодогу изилдөөңөргө анык жооп берчү кадамдардын бири болот. Сүйүү адамга тартууланат. Бирок ошол сүйүүнү адам кабыл ала албайт. Себеби ал сүйүүнү түшүнүп, сүйүүнү баалаш үчүн акыл керек. Сүйүүгө жеткен адам бактылуу адам. Сүйүүнү сезген адам акылман адам. Үй бүлөңөрдү баалап, үй бүлөөнүн ичинде жарыкты сактап, ал жарыкты улаачу муунду өстүрүп, ошол силердеги жарык, тунук, мөлтүр акыл уламдан улам өсүүдө болуп, тукумдан тукумуңарга жетип, кубат алып күчтөнүп, силердин тамчы чоң сууга айланып, агым башталып кете берсин. Ата энелерде мээрим болсун, сыймыктанган балдарыбыз болсун.